Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Мына ушинтип Жогорку Кеңештин депутаттарындагы шайлап алдык. Бул шайлоого кээ бир адамдар нааразы болсо, кээ бир адамдар таза өттү, мурункулардан караганда жакшы болду деп мактагандар дагы бар туугандар. Негизи эле бул шайлоодо чындыгында мурункудай болуп сатып алуулар, башкалар аз болду. Бийликтин кийлигүүчүсү дагы аз болду окшойт туугандар. Мындай ошол катышкан депутаттардын жана элдин айтымына караганда. Бирок ошол наразы болгондордун көпчүлүгү шайлоого чейин эле силер жакшы адамдарды жок кылып салдыңар, оппоненттериңерди шайлоого катыштырган дагы жоксуңар деп наразы болуп атат. Мисалы Айжигитов, Султанбек Айжигитов, Адахан Мадумаров ушуга окшогон бир топ адамдарды айтып жатышат. Ушундай адамдарды силер неге катыштырбайсыңар? Алар деле кыргыздардын жараны болчу, алардын дагы укугу бар болчу. Эмнеге аларды катыштырбайсыңар? Же алардан коркосуңарбы? Алар деле өтүп өзүнүн оюн айтып турса, бизге ошол жакшы эле деп наразы болгон тараптар дагы болуп жатат туугандар. Эми дагы бир жери бул жерде билесиздер, баягы мурун Адахан Мадумаровдун тарапташы болуп жүргөн кыз бар эле, Орозайым деген. Ошол Орозайым азыр Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин саясатын колдоп кеткен. Азыр ал кээ бир жерлерде Адахан Мадумаров жөнүндө жаман сөздөрдү айтып жүрөт. Мурун ошо Садыр Жапаровдорго айткандай сөздөрдү туугандар. Ошол кыз дагы өзүнө ишенип туруп депутаттыкка койгон болчу. Ал өтпөй калды. Ошого карап элдердин көзү ачылганын билет экенсиң. Себеби азыр Орозайымда бүт нерсе бар колунда. Бийлик десе бийликтеги адамдар менен жакын. Азыр анын үстүнө баягы Супер Инфо деген гезиттин дагы кожойкеси болуп калган. Ал Супер Инфону билесиздер, миллиондогон акчаларды алып келет бир күндө. Азыр ошону Орозайым Нарматова башкарат. Ошол каналдардан өзүнүн видеолорун күндө чыгарып жатты, рекламаларын чыгарып жатты. Иши кылып шайлоо компаниясына мындай көп эле акча коротту. Бирок ошентсе дагы эл сатылган жок, эл эч нерсени унутпаптыр. Аны депутат кылып шайлабай коюшту туугандар. Себеби кече эле Адахан Мадумаровду жактап жүргөн адам бүгүн аны сатып бийлик тарапка өтүп кетсе, ал депутат болгондо эмнени кыйратмак эле дегенсип элдин көпчүлүгү аны шайлашпады туугандар. Силер дагы ушул депутаттык шайлоо боюнча өзүңөрдүн оюңорду жазгыла. Албетте шайлоо кандай өттү, таза өттү же чындап эле берки кап болуп жаткан тараптар айтмакчы, шайлоого чейин эле бардыгын булар өзү мындай жайгаштырып алыштыбы? Ошол жөнүндө оюңарды албетте жазгыла. Каналга катталганды дагы унутпагыла.